Мындан бир жумадай мурун азыркы элдик мурдагы РСК банк Лондондук баалуу кагаздар биржасында 500 миллион долларга евро облигациялардын дебюттук чыгарылышын жайгаштырган. Бул эмнени билдирет жана президент суроо берүүгө тыюу салган тышкы карыздарга кандай тиешеси бар? Бүгүнкү чыгарылышта талкуулайбыз. 27 апрелдеги 500 миллион долларлык облигациялардын жайгаштырууну тарыхый окуя катары сапатталып, бул Кыргызстандык банктын тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк капитал рыногунан ири масштабдуу каржылоону тартып, улуттук экономиканын өнүгүшүндө жаңы байрак ачты деп белгиленген. Тартылган каражаттар негизги экономикалык тармактарга насыя берүүнү кеңейтүүгө, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана стратегиялык жактан маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга, туруктуу өнүгүү демилгелерин колдоого, ошондой эле жашыл экономика долбоорлорун каржылоого жумшалат деп айтылган. Бирок бул Кыргызстан үчүн эмнени билдирет? Бул насыянын же баалуу кагаздардын мөөнөтүн 5 жылга коюп, пайыздык чегин жылына 8,75% катары аныкталган. Бул деген ал аталган биржада коюлган облигациялардын пайыздык ченемдеринен 2 эседей көп болуп, формалдуу түрдө бул мамлекеттик карызды көбөйтпөгөндүгү менен мамлекет аны 5 жылда 717 миллион доллар төлөйт. Анын 500 миллион доллары негизги сумманы, ал эми 217 миллион доллары чегерилген пайыздарды түзөт. Бул башкача айтканда расмий түрдө карыз албастан туруп, карыз алуунун дагы бир жолу десек болот. Былтыр ушундай эле операцияны Каржы министрлиги жүргүзүп, анда Кыргызстан эл аралык каржы рыноктарында эгемендүү облигацияларды дебюттук жайгаштырууну ишке ашырып, 5 жылдык мөөнөткө 7,75 купондук ченем менен 700 миллион доллар саткан. 5 жылдын ичинде банк жалпысынан 969 миллион доллар төлөйт. Анын 269 миллион доллары карызды тейлөө чыгымдары же болбосо пайыздар болот. Ал эми буларды уюштурууга жалданган Citigroup жана Oppenheimer Европанын акылары эле 1,5 миллиондон 3,5 миллион долларга чейин жетүүсү мүмкүн. Евро облигациялар эксперттердин баалоосунда валюта курсунун өзгөрүшүнө жана дүйнөлүк экономикалык шарттарга сезимтал келип, ал туруксуздук мезгилинде бюджетке жүктү көбөйтөт деп белгилешет. Ал эми расмий мамлекеттик карыз Кыргызстанда кандай болуп өскөн жана аны президент башка талкуулагысы келбесе да эмне үчүн талкуулоо керек, азыр көрсөтөбүз. 2025 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8 миллиард 920 миллион долларга барабар болгон. Эгер 8 миллиард 920 миллион долларды 7 миллион 400 миң адамга бөлсөңүз, ар бир жаранга болжол менен 1205 доллардан туура келет. Ал эми эгемендик алгандан бери кандай өскөн? 1991 жыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 4 миллион 970 миң доллар. Аскар Акаевдин башкаруусу 2005 жыл 1 миллиард 949 миллион доллар. Курманбек Бакиевдин башкаруусу 2010 жыл 2 миллиард 475 миллион доллар. Роза Отунбаеванын башкаруусу 2011 жыл 2 миллиард 802 миллион доллар. Алмазбек Атамбаевдин башкаруусу 2017 жыл 3 миллиард 742 миллион доллар. Сооронбай Жээнбековдун башкаруусу 2020 жыл 4 миллиард 217 миллион доллар. Садыр Жапаровдун 5 жылдык башкаруусу 2025 жыл 8 миллиард 920 миллион доллар. Садыр Жапаров башкарган жылдары эгер бул карыздын 3,3 миллиард АКШ доллары мамлекеттик бюджеттен, демек сиз менен биздин эсебибизден төлөгөндүгүн эске алсак турган болсок, чыныгы өсүш 2 эсе эмес, андан да көп болуусу мүмкүн. Мамлекет карыздын ичинен тышкы карыз 5 миллиард 228 миллион долларды түзсө, ички карыз 3 миллиард 561 миллион долларды түзөт. Негизги кредиторлордун бири болуп Кытайдын экспорт-импорт банкы эсептелип, тышкы карыздын 38% же 1 миллиард 705 миллион доллары ага туура келет. Мамлекеттик каржы боюнча эксперт Бакытбек Сатыбеков Кытайдын инфраструктуралык насыялары көп учурда экспортко багытталгандыгы үчүн сынга алынаарын белгилейт. Алардын алкагында ишке ашырылган долбоорлорду адатта кытайлык компаниялар ишке ашырат. Мисалы, жол курушат. China Road компаниясы, ал эми энергетикалык долбоорлорду ТБЭ компаниясы ишке ашырат. Андан сырткары Азия өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банктан негизги
Кыргызстандын кредиторлору. Ал эми экономист Нургул Акимова ички карыздын көбөйүшү бизнестин насыяга жетүү мүмкүнчүлүгүн азайтышы мүмкүн деп экендигин белгилейт. Анткени банктар анча тобокелдүү эмес карыз алуучу деп эсептелген мамлекетке насыя берүүнү артык көрүшөт. Ошол эле учурда эксперт мамлекеттик карыз ички дүң продукциянын 42%-дан ашса, кризистер, дефолт, реструктуризация болуусу мүмкүн экендигин айтып, бул банк көйгөйлөрүнө, жумушсуздукка жана миграцияга алып келиши мүмкүн деп ишенет. Азыркы көрсөткүч 40%-дын тегерегинде. Андан тышкары Кыргызстанда импорт экспортко караганда 2 эсе жогору болуусу бул инфляциянын жана рецессиянын ыктымалдуулугун жогорулатат. А бирок президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик карыздар боюнча риторикасы бул жылдар бир топ өзгөргөн. Мисалы, бул президенттин тышкы карызы боюнча 2022-жылы айткан кеби. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан бери топтолгон карызыбыз 5 миллиард долларга жакын болуптур. Эми аны кайра кайтаруу мөөнөтү менин президенттик мезгилиме туш келип отурат. Эч маселе жок. Толук төлөп беребиз. Төлөп бергенге каржы булактарыбызды жана пландарыбызды дагы аныктап койдук. Динамика көрсөтүп тургандай, үстүбүздөгү жылдан баштап 2026-жылга чейин эң жогорку сумманы 350 миллион доллар төлөйбүз. Андан кийин төлөм кайра ылдыйлап отуруп 2030-жылдар менен төлөп бүтөбүз. Менин айтайын дегеним, ушул акча каражаттарын эмгек акы, пенсия, жөнөк пулдарды көтөрүүгө колдонсок, ар бир мамлекеттик кызматкер жок эле дегенде 1000 доллар эмгек акы алып иштеп калмак экен. 1-апрелден баштап эмгек акыларды көтөрөбүз. Бирок албетте 1000 долларга жеткире албайбыз. Казынабызга жараша максималдуу түрдө көтөргөнгө аракет кылабыз. Ошентип 4 жылдан кийин төлөнүп бүтчү карыз Садыр Жапаровдун убагында 2 эсеге көбөйгөндүгү аз келгендисип, президент тышкы карыз темасын көтөрбөөнү же саясатташтырбоону 2024-жылы суранып, мындан кийин тышкы карыз боюнча суроолорго жооп бербей тургандыгын билдирип, ал эми тышкы карыз маселесин көтөргөн жарандарды манипуляторлор деп атаган. Тышкы карызды жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп берейин. Андан кийин унутуп коелу. Биз бул суроолорго жооп бербейбиз. Албетте, муну түшүнгүсү келбеген жарандарыбыз тышкы карызыбыз көбөйдү деген ойду манипуляциялай бериши мүмкүн. Биз аларга мындан ары көңүл бурбайбыз. Азыр биз алган карыздар, алынган ар бир доллар белгилүү бир долбоорлорго жумшалат. Биз аларды өзүн-өзү актаган долбоорлорго алабыз. Мен бир гана мисал келтирейин. Камбарата бир кесин куруу болжол менен 5-6 миллиард долларга чейин турат. Жапаров ошондой эле тышкы карыз 10-15 миллиард долларга жетсе да эч нерседен кабатыр болбош керектигин билдирип, мурдагы 2030-жылга чейинки төлөмөкчү болгон карызын 2035-жылы төлөп бүтүрөөрүн айткан. Бирок биз Садыр Жапаров өзү айткандай экинчи мөөнөткө 90% менен колдоо менен келет деп эсептесек да, анын мөөнөтү 2032-жылы бүтөт. Ошондой эле 2025-жылдын аягында президент Кыргызстан зарыл болсо бир күндө тышкы карызды төлөй алат деп билдирген. Экономикага эч кандай коркунуч жок. Биз тышкы карызыбызды бир күндө төлөй алабыз. Бирок ал пайдасыз. Пайыздык чендер жогорулайт жана айып пулдар салынат. 2035-жылга чейин биз мурунку насыяларыбызды төлөөдө эч кандай көйгөйгө туш болбойбуз. Ал эми азыр курулуп жаткан Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандагы бул участактарын куруу баасы 1 миллиард 300 миллион долларга бааланып, аны да Кытай-Кыргыз өкмөтүнө эмес, Биргелешкен Долбоор компаниясына 35 жылдык мөөнөткө насыя бере тургандыгы белгилүү. Бул да кыйыр түрдө мамлекет төлөөсү керек болгон төлөм болуп эсептелет. Ал эми Жапаров анын тушунда жалаң гана өзүн-өзү актай турган долбоорлорго кредит алуудабыз экономика болуп көрбөгөндө өнүгүүдө деген менен акыркы жылдары ошол эле мектептерди куруу, жол куруу, суу менен камсыз кылуудан баштап бюджеттеги кемчиликтерди бекитүүгө чейин кредиттер алынып келет. Албетте ар бир мамлекет тышкы карыз алат, албетте ар бир мамлекет тышкы дүйнө менен эсептешүүгө милдеттүү. Бирок биз сиздерге бир канча мисал менен Кытай убагында төлөнбөгөн карыздар маселесин кантип чечкендигин айтып берсек, коңшу Тажикстандын мисалы, алар электр энергия линияларын курууга жолдорго Кытайдан алган карыздары төлөнбөй, 2016-жылга чейин Кытай Тажикстандын 7 алтын казуу кенин башкарса, Африканын Замбия, Джибути, Мамбас жана Шри-Ланка сыяктуу өлкөлөрүндө тышкы карыздан
улам саясий басам жасоо аракети менен кээ бир өлкөлөргө аскерий бөлүктөрүн жайгаштырса, дээрлик бардыгында стратегиялык экономикалык объектилерди башкарууну өзүнө өткөрүп алган. Кыргызстан өнүгүп келе жаткан өлкө катары тышкы карыздардан кача албайбыз деген менен тышкы карыздын коркунуч жаратпаган көлөмүн сактоо үчүн маалыматтар ачык берилип, мамлекет аны кайда жумшагандыгын коомго отчет катары айтылып туруусу керек. Бул биздин Кыргызстандын мамлекеттик карызы жөнүндө кенен маалымат берген чыгарылышыбыз болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.